Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүн англискийдеги тамгаларды үйрөнөбүз. Мектепте үйрөнсөңүздөр керек, балким университетте же курс жерлеринде үйрөнсөңүздөр керек. Бирок ошондой болсо дагы жаңы үйрөнгөндөр үчүн жаңадан үйрөнөбүз, билгендер үчүн кайталоо болот. Туура кайталоону үйрөнөлү. Мындай чогуу үйрөнөлү. Биринчи англис тамгасы кайсы тамгадан башталат? Албетте A. B, C, D. D тамгасы кыргызчадан айырылган тилибиздин учу тишибизге тийбей, тишибиздин арт жагына тиет. D эмес, D эмес, D, D. E, F, F'ти айтканда E, F эмес, Э'ни арка жактан айтсаңар F. G, H, I. Айды кыргызчада I эмес, асмандагы Айга окшоп эмес. I, чоңураак айтсаңар I. J, K, K катуураак напор менен айтылат. K, L, L тамгасы аябай маанилүү. Тилибиздин учу тишибиздин артына тийип L дейт дагы. Эч качан жумшак айтпайбыз. L. M, N, N тамгасы дагы тилибизге тийбейт. Тилибиздин учу артына тийип N, N. O, P, P'ны напор менен айтабыз. P. Q, R, S. S эмес, S. Аркадан Э'ни аркан чыгабыз. S. T. T тамгасы да катуу чыгат. Экинчиден тилибиздин учу тишибизге тийбейт дагы. T аркадан айтылат. T. U, V. V тамгасы кыргызчадан айырмаланып 2V же 3Vга тең келет. V, V, very well деген сыяктуу V. W, X, X, X эмес, X, X, Y, Y эмес, Y, чоңураак айтабыз, Y, Z, американча Z дейт, британча Z дейт, биз Z деп айтабыз, американский звуктарды үйрөнүш үчүн. Дагы бир жолу кайталайлы. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ушинтип айтканды үйрөнөбүз. Мындан кийин дагы ушинтип уланып, жаңы нерсе үйрөнгөнгө уланта беребиз. Görüşkönçe, жақсы қалыңыздар. Take it easy. Bye.